Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн 2 май бейшемби. Күнүңүздөр берекелүү, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Адаттагыдай эле сиздерге жакшы кабарларды жеткизебиз. Лайктан басып, каналды колдоп кетиңиздер. Кыргызда жакшы кеп бар. Ач болсок да тынч болойлу деген. Тынч күндөрдү баалай билгенибиз дагы жакшы. Себеби кече 1 май Москвада өтө жакшы болду, погода да жакшы болду, элдердин маанайы дагы жакшы болду. Ошол эле учурда Европанын көп жерлеринде митингдер, акциялар Бирок ошончо да Россияда мигранттарга болгон кысымдар көп. Ошол эле учурда кыргыз мигранттарына анчалык деле текшерүүлөр катуу эмес. Салыштырмалуу Тажик Республикасынан келген мигранттарга өтө катуу текшерүүлөр болуп, өзүңүздөргө белгилүү, чек арада талаада калган мигранттар да көп. Андан сырткары аэропортто дагы 26 апрелден тарта 30 апрелге чейин 643 адамды Внуково аэропортунун өзүнөн эле Тажикстанга кайтарган. Албетте биздин мекендештер Кыргызстандын жарандары жыргап деле калган жери жок. Алардын арасында деле аэропорттон кайтарылган биздин мекендештер бар. Бирок канча да аз, Кудайга шүгүр эле. Апрелдин аягында эле биздин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Москва шаарынын өкмөтүнүн министри, тышкы экономикалык жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Сергей Черемин менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасы менен Москва шаарынын ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Министр Кулубаев Москвада иштеген Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны арбын экенин белгилеп, Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына ыңгайлуу шарттарды түзүүдө Москва өкмөтүнөн максималдуу жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул да болсо Тышкы иштер министрлигинин өз жарандарына болгон мамилесинин жакшы экендигин билдирет. Москванын өкмөтүнүн кыргыздарга болгон мамилеси жакшы жагына өзгөрүлөт деген ойдобуз. Дагы бир срочный маалыматыбыз бар, такси жамааты менен бөлүшө кетиңиздер. 2 майда борбордуу көчөлөр убактылуу жабылат. Сиздерге схемасын коюп койдук, пайдаланып таркатып коюңуздар. Бул көчөлөр парадка даярдык себебинен жабылат. Маалыматты таркатып коюңуз. Маршруттарды ошол карап аныктап алыңыздар. Бүгүнкү маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Биздин каналды колдоп, каналга катталып, лайктан басып, тууган урук жакындар менен бөлүшө кетиңиздер. Анан дагы маанайды бузбайын десеңиздер, документтерди тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр, регистрациянын мөөнөтүн сөзсүз карап коюңуздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештер квартирага койдурамын десеңиздер 8929 975 8979 номерине WhatsApp аркылуу жазыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге эсен аман кайталы. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман болуңуздар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.